9%-га көтөрүлүштүн эмеси 2016 жылы Феликс Шаршембаевичтер эме кылышкан, көтөрүшкөн. Менин эмемде может тактап койсо дагы болот. Бу киши дагы ошо Феликс Шаршембаевичка подсказка кылып 10%га көтөрөм дегендердин бири 9%. Азыр өзү деле айтса керек. Азыр бүгүн айтат жок болуш керек дегенде. Партиянын лидери, фракциянын лидери система АБС-ти колдонуп жүргөнүнө таң калам да, аны которса одна баба сказала дегендей. Бир айыл айтты эле ушундай. Кадырбеков 10% деп. Азыр айтып атпайбы, Кадырбектин Куловго ошондо жардамчы болуп 10% сунуш кылган. Ары карап айтты. Эми ушак сөз менен мен өмүрүмдө 10% эмес, Текебаев менен Кулов ушу маселени алмашашынышка кирип 10% деп атканда мен айткам, ушу менен өлөсүңөр силер. Экөөнө тең айтты. Экөөнө тең. Өмүрлүк ширкеште болсо көлдө нарындык шайлоочу айткан болчу, атамекен ушу жанагы 10% менен өтө аласыңар, көзүң жетеби деп аяктан дагы көзүн чуккан. Жанагы жерде бир талаш болуп калды. Ишенбей түшөм. Ошол жерде ачыктасаңыз. Сиз мен дагы ошол 5-чакырылышта депутат элем. Ошол сиз Феликс Шаршембаевичтин түзгөн группасында эксперт болуп келгенсиз. 10% өтпөй калгандан кийин 10% өтпөй калгандан кийин сиз мага келип айткансыз. Абдыке, сен дагы ошого кошсок болмок экен. Чогуу иштеп өткөрмөк экенбиз деп 9% алып келип атканыңызда. Азыр мыйзам сунуш кылган. Мен эме ишенбей түшөм. 10% эмес. Сиз эми жарадан бери айттыңыз, эми мен бузбай турдум да. Бузбай турдум да. Мен эми ошонун жок болгон мен өзүм жазган деген тиги округка бөлүнсүн. Темадан четип кетет. Деген сунуш. Азыр 7 болот ошо, 7 талкуулойбу. Жок, 9 округка бөлүнсүн. Шайлоочулардын санына жараша мандаттар округка бөлүнсүн деген мен ошол мыйзам законун кол коюп бергем ошого. Кол койгон 17 депутат. Баарыңар каршы чыккансыңар. Мен макул болгом, давайте. Бир нерсе Абжабар Капур сиз айта бериңиз. Анан ошондой болгон. Кийинкиси мисалы Конституцияда турат, пропорционалдык системада. Эгерде добуш берүү гражданиндерге, кандидаттардын өзүнө болсо да мажоритардык система болуп калат. Пропорционалдык системада саясий партиялар кирип атат. Анан сиз дагы мурдагы бир норманы айтып койдуңуз. Бюллетенге саясий партиянын лидери жазылат деп. Саясий партиянын лидери да жазылбайт. Саясий партия өзү эле турат. Эмблемасы менен турат. Мурда билесиз, саясий партиянын биринчи 5-өө жазылчу эле. Бири жазылып жүрдү. Азыр андай жок. Ошондо эл азыр эмблемага эле. Эң бурдагында бир кишини легитимдүү кылайын десем, ошого да макул болбой атат. Саясий мен ишенбей түшөңүз. Мен тактоого киргизип коеюн дедим. Туура.